Президент Садыр Жапаров бүгүн 13 декабрда Улуттук теле берүү корпорациясынын 90 жылдык мааракеси менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы бул окуяга арналган салтанаттуу иш-чарада куттуктоо сөз сүйлөп, төмөнкүлөрдү белгиледи. Саламатсыздарбы, урматтуу Улуттук теле радио корпорациясынын кызматкерлери, Улуттук телеканалга өз өмүрүн арнаган ардактуу ардагерлер, кымбаттуу мекендештер. Улуттук теле радио корпорация дээрлик бир кылымга тете тарыхты артка калтырып, өлкөбүздө радио жана теле тармагы калыптанып, өнүгүп өөрчү болтуруп, бүгүнкү күндө Кыргызстандын теле радио чөйрөсүнүн флагманына айланды деп айтууга толук негиз бар. Ошондуктан алгач Улуттук телеканалдын 90 жылдык мааракеси менен баарыңыздарды куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Маалыматтын маани маңызы, анын баасы менен баркы 100 жыл мурунку мезгилди мындай кой, жарым кылым, ал тургай чейрек кылым мурдагы убакыт менен салыштырганда эле болуп көрбөгөндөй өзгөрдү. Акыркы эле 10-15 жылды алсак, маалыматтын мааниси артып, аны жайылтуунун түркүн түрдүү жолу жаралгандыгына баарыбыз күбө болуп отурабыз. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнүн 8 миллиард калкы секунд сайын маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Кечээки эле кагаз менен кат кабар алмашуу убагы бүгүнкү жаш муун үчүн кадимкидей жомок айланды десек жаңылышпайбыз. Заман талабына ылайык контентти өзгөртүүдөн тартып, мазмуундуу, көрүмдүү теле берүүлөрдү даярдап элибизге тартуулоо менен УТРКны чыныгы улуттук телеканалга айлантуу маселесин жетекчилик колго аласыңар деп ишенемин. 90 жыл деген кандай мезгил, бул канча убакыт? 90 жыл бул башынан далай орошон окуялар өткөн, тажрыйбасы мол, кабат-кабат карт тарых каптап турган карыянын жашы. Карынын кебин капка сал деген ата сөзү бар улуу кыргыз элибизде. Ылайым, силер дагы кадырлуу кыргыз карыясындай болуп, калыстыктан тайбай, ак сүйлөгүлө, так сүйлөгүлө, адилет иш алып баргыла. Элге акыйкатты айтып, ак кызмат кылып, башка теле радио каналдарга өрнөк болгула. Улуттук деген улуу макамды татыктуу алып жүргүлө. 90 жылдык мааракеңиздер менен дагы бир жолу куттуктайм. Мындан аркы жолуңар байсалдуу болсун. Сапарыңарды арттырып, реформаларды ийгиликтүү ишке ашырып, жаңы бийиктиктерди багынта бергиле. Мен ошого ишенем сиздерге. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Бишкекте ишкерлик көргөзмөлүк борбор курулат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы инвестиция боюнча улуттук агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, инвестициялык долбоорду ишке ашыруу перспективалдары жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык өнүгүүсү 8-9 декабрда Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин жыйынынын алдында Бишкек инвестициялык саммитинде талкууланды. Ишкерлик көзөмөлдүк борбору жана инвестициялык каржылык хаб долбоору техникалык долбоорлорго инвестицияларды тартуу маселелери, анын ичинде эркин экономикалык аймактар боюнча да мыкты адистердин коштоосунда иштелип чакан, ал боюнча көзөмөлдүк мейкиндиктерден, конференц залдардан жана 1200 кишиге ылайыкташкан конгресс холлдон турган заманбап бизнес комплексти куруу каралган. Долбоор АЭКБнын жашыл каржылар борбору тарабынан Кыргызстандагы ЭАлардын өнүктүрүү боюнча Борбор Азиялык корпорация менен өнөктөштүктө иштелип чыккан. 5 жыл ичинде курулуп бүтүүлүүсү пландаштырылып жаткан борбор кеткен чыгымдарды 25 жылда актап, жаңы 6000 жумуш ордун камсыздоо менен бюджетке жыл сайын $22 миллион салык төлөп турмакчы. Ташкентте КМШга мүчө мамлекеттердин чыгармачыл жана илимий интеллектуалдарынын 15-чи форуму өтүүдө. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлайт. Ведомствонун маалыматына караганда, Кыргызстандан бул форумга Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу баштаган чыгармачыл жана илимий чөйрөнүн көрүнүктүү өкүлдөрү катышууда. Форум 2 күнгө уланып, гуманитардык кызматташтык жана 30
жылдагы тажрыйба жана өнүгүү келечеги темасына арналууда. Форумдун расмий ачылышында Чыңгыз Эсенгул уулу чыгып сүйлөп, маданий гуманитардык жаатта эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтык маанилүү экендигин белгилеп, дүйнө коомчулугу бир катар экономикалык, саясий жана социалдык кайра курууларды башынан өткөрүп жатканда, бул контекстте маданияттар аралык диалогдун жана интеграциянын ролу, анын туруктуу өнүгүү процессин камсыздоо үчүн маанилүү иш-чара экенин белгилеп өттү. Ошондой эле ал форумун 15-чи жолу жолугушуп жатканын айтып, бул убакыттын ичинде форум өзүнүн актуалдуулугун далилдеп, КМШ коомчулугунун өкүлдөрүнүн ортосундагы мазмундуу диалог үчүн абройлуу аянтча экенине токтолуп, кызматташтыктын негизги темалары боюнча жана интеграциялык процесстерге жакшы түрткү берет деп белгиледи. Чыңгыз Эсенгул уулу ошондой эле маданият, илим жана билим берүү, адабият жана жаштар тармагы боюнча өтө турган маанилүү иш-чарага келген бардык катышуучуларга ыраазычылык билдирип, Кыргызстан мындай маанилүү жана жемиштүү кызматташууга кызыктар экендигин айтып, сөзүн жыйынтыктады. Эске салсак, форумга Кыргызстан, Казакстан, Армения, Беларусь Республикасы, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Азербайжан, Россия Федерациясынын өкүлдөрү катышууда. Аялзат кризистик борборуна жыл башынан бери 756 аял кайрылган. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын социалдык өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Лариса Губина билдирди. Анын айтымында, борбор Бишкектеги жалгыз гана башпаанек эмес, документтерди калыбына келтирүү, балдарды мектепке чейинки мекемелерге жана мектептерге каттоо, социалдык паспортту каттоо сыяктуу социалдык колдонуу кызматтарын көрсөтөт. Жыйынтыгында директордун орун басары борбор калаада оор кырдаалга туш келген балдар үчүн 2 борбор бар экенин кошумчалады. Кыргызстандын Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлчүлүгү тоолордун эл аралык күнүнө карата Бириккен Улуттар Уюмунун штаб-квартирасында «Жүрөгүм менин тоолорду» аттуу сүрөт көргөзмөсүнүн бет ачарын өткөрдү. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, көргөзмө 23 декабрга чейин уланат. Белгилей кетсек, тоолордун эл аралык күнү 2002 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 57 сессиясынын Кыргыз Республикасынын демилгеси менен эл аралык тоо жылынын жыйынтыгына арналган резолюциясы менен жарыяланган. Эл аралык тоо күнү 2003 жылдан бери жыл сайын 11 декабрда белгиленип келет. Резолюцияда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы дүйнө коомчулугунун бул күн жер шаарынын тоолуу аймактарын өнүктүрүү көйгөйлөрүнө жана алардын калкына жардам көрсөтүү зарылдыгына көңүл буруу максатында бардык деңгээлдеги иш-чараларды уюштурууга чакырган. Мындан тышкары, тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган иш-чаралардын өзгөчө актуалдуулугун белгилеген. Жыл башынан бери Бишкек шаарында балдарга карата зордук, зомбулук жана кордоо боюнча 103 факты катталган. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн жыйынында Бишкек шаарынын вице-мэри Виктория Мозгачеева билдирди. Анын айтымында, зордук, зомбулук көбүнчө оор абалда жашаган үй-бүлөлөрдө же мигранттардын балдарына карата болот. Мындай учурларда үй-бүлө менен иштөөнүн жеке планын түзүп, керек болсо баланы алып салышат. Бирок көпчүлүк учурда үй-бүлөлөрдү турмуштук оор кырдаалдан чыгууга болгон аракетибизди жумшап, социалдык психологиялык жардамдарды көрсөтөбүз, деди ал. Вице-мэр балдарга карата зордук, зомбулук фактыларынын көпчүлүгү жаңы конуштарда катталганын белгиледи. 1999-2000 жылы мекенчегин сырткы душмандардан татыктуу коргоп, душмандын мизин артка кайтарып, бүгүнкү күндө да эл арасында сыймыктуу согуш ардагерлер наамын татыктуу алып жүрүшкөн Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши коомдук бирикмеси салтка айланган жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынга чогулушту. Ага 2 шаар, 7 облустан келген бирикменин төрагалары, согуш катышуучулары келишип, 2022 жыл ичинде аткарылган иштер жана 2023 жылга пландарын ортого салып талкуулашты. Бүгүнкү чогулушта биз ушул өтүп жаткан ошо 2022 жылдын жылдык отчетун бердик. Андан тышкары келерки жылдарга пландарды макулдашып түзүп атабыз.
планыбыздын эң негизгиси ушу буга чейинки кылып келе жаткан иш чараларыбызды өркүндөтүү, жаштарыбызды патриоттулукка, мекенди сүйүүгө тарбиялоо эң биринчи максатыбыз. Жалпысынан 2022 жылы согуш катышуучулары өкмөттөн расмий макам берүүнү суранышып, бул жерде эч кандай маселе жаралбасын. Согуш убагында курман болгон 54 жоокердин ата-эне жакындарына көңүл буруу өтүнүч менен бир топ иштерди жасашып, бир нече рет президентке да кайрылуу кылышкан. Бүгүнкү күнгө чейин жоопту канааттандырарлык деңгээлде ала албай келишкен согуш катышуучулары дагы да болсо үмүт үзбөй келишет. Бүгүн быйылкы жылдын бир өзгөчөлүгү баягы депутаттар арасында биздин маселелер жакшы талкууга алынып, коомдук талкууларга коюлуп, ушул бир жакшы маселелер көтөрүлүп атат. Бу да бизди кубандырбай койбойт. Ушул маселелерди көтөрүп аткан депутаттарыбызга терең ыраазычылык билдирем. Учурдан пайдаланып, анан бул эми кээ бирөөлөр баягы ойлойт болуш керек. Бул жигиттер баягы акча үчүн чуркап жүрөт, же болбосо дагы бир финансовый кызыкчылыктар бар депчи. Жок, бизде андай деле финансовый кызыкчылыктар жок. Бирок бул баягы ар бир эрдик, ар бир мамлекет үчүн кылынган иш бааланыш керек. Бардыгыбыз эле урра деп эле патриот болобуздан согуш бүткөндөн кийин ал курман болгон малдарды унутуп калабыз. Келгенден согуш бүткөндөн кийин барган адам да, барбаган адам да бирдей болуп калат. Бул кылымдан кылымга бул жоокерлер айырмаланып туруш керек. Себеби мекенди коруу жигиттер, коргоон барган жигиттердин мамлекет дагы бир өзүнүн жакшы бир мындай жөнөтүп атканда да бир кепилдик бериш керек. Мамлекет Кыргызстан өзүнүн жоокерлерине кепилдик бере албайт. Соцпакеттер бере албайт. Башка мамлекет ал үчүн согушуп келишин керек. Ошондуктан Кыргыздын келечегин ойлоп, мен ойлойм азыр мына биздин жогорку кеңеште дагы жакшы патриот, чыныгы мекен үчүн жүрөгү урган патриот депутаттарыбыз келди. Кудай буйрса ушу мыйзамдарды өзгөртүү толуктоо кылып берсе, бул бир эле биз үчүн эмес, Кыргызстандын келечеги үчүн дагы чоң өзгөрүш болот. Мен ошону каалайт элем. Кыргызстан Баткенден башталат. Бул сөз акыркы жылдары улам кайталанган чек ара чырынын токтобой келгенинен көп айтылып жүрөт. Алгач 1999-2000 жылы куралдуу душмандар кирип келип, 54 жоокердин жаны кыйылса, жакында эле тажик агрессиясынан да жаш өмүрлөр кыйылганы өлкө үчүн чоң трагедияга айланды. Бул окуялардын баарын өз көзү менен көрүп, баардыгына катышкан дал ошол Баткендин Бужум айылынын тургуну, Баткен согушунун катышуучусу мындай дейт. Мамлекетибиз алдыңкы 99-2000 жылдагы эмелерге караганда азыркы көрүнүштө татыктуу да мындай кыргыз элини коргой алышаттар да. Биздин азыр чын эме кылганда мына Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун кылган мээнети өтө жакшы да азыр. Мына Баткен үчүнчү мына курал жарактар жетиштүү, войска жетиштүү. Бирок кандай болбосун ушу бирдемке кылып бизге ушу границаларды чечип берсе, ошол жагдан бизге ошону менен тынчып калыш керек, жакшына болуп. Баткен согуш ардагерлер кеңеши коомдук бирикмеси деп түзүлгөн бул бирикмеге кирген согуш катышуучуларынын баарынын максаты бир. Алар өлкө бийлиги жөнөкөй жаран менен согуш катышуучуларынын статусун айырбаштап берсе деген үмүт менен жүрүшөт. Бакытбек Болсонов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Кыргызстанда соңку 2 жылда азык-түлүккө болгон баа дээрлик 3 эсе өстү. Өзгөчө ун, кумшекер жана өсүмдүк майынын баасы туруктуу сакталбай, ушул эле учурда жаз айында кумшекердин тартыштыгы дагы жаралган. Доллардын куну менен кумшекер 105 сомго чейин жогорулаган болчу. Учурда 90 сомдун тегерегинде сатылууда. Бүгүнкү күндө баанын өсүшү менен айрым чекене саткан содагерлер күнүмдүк турмушка керектүү болгон азык-түлүктөрдү чыгара албай да калышкан. Өткөн жылкыга салыштырмалуу фирманын өзүндө кымбат келип атат. Ар бир макарондорго мисалы үчүн өткөн жылдары 38-45тен оптум кала турган болсо, 69-80 сомго чыгып калды. Кымбат да. Аны эл көтөрбөйт. Эл көтөрүш кыйын. Мисалы үчүн бир неделянын ичинде 3 күндүн ичинде разница болуп калат. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү биз товар алсак, эртеңки күндө сөзсүз кошулуп келет. Сөзсүз кошулуп келет. Үстү-үстүнө кошулат.
буга доллардын кандай айырмасы бар, неменин кандай айырмасы бар, түшүнүксүз, бирок кымбаттап келет, сөзсүз кымбаттап келет. Эми кум шекерди алып атканыбызда өткөн жылдары 78ден болуп атса, азыр 84-85ден алып атабыз. Азыркы мезгилдердечи. Майлардын 1 литрин 127 сомдон алып аткан болсок, 138-130га чыгып кетти. Базар баасынын мындай туруксуздугун соодагерлер дөң баада саткан ишкерлерден кымбат алып жаткандар менен байланыштырышууда. Тамак ашка болгон баа жума сайын өзгөрүп жатканын билдиришет. Ал эми базарга келген кардарлардын баары болушунча арзан баада алуу аракетин көрүшөт. Ошол эле учурда тамак аш коопсуздугуна жана кымбатчылыкка кооптонгондор көп. Мына пенсия айлыктарды көбөйткөнү менен продукты баары кымбат болуп атат да. Келип эле бизге окшогон бейбечерелерге кыйын болуп атат. Бизге кайтып жардам бергенден көрө баары жок кымбат болуп атат. Алган пенсияң айлыгың деле продуктуңан ашпайт. Продукты кымбат айнанайын. Ошо жерин чатак кылышып атат да. Мен эле айткан мен болор, эми баары арзданыш керек болгон. Былтыркы жылдын эсебине караганда быйылкы тамак аш продукталардын саны өсүп жатат. Доллардын неме болгонуна, көтөрүлгөнүнө байланыштуу. Азыр мына продукталарды кылып чыктык. Продукталар азыр эле кымбатчылык болуп атат, эт кымбат болуп атат, май, чай, ошо продукталар, күрүч, макарондор, ошо бардык эле продукталар кымбатчылык. Эми ошол кымбатчылык болуп атат. Чөнтөгүнө ар ким өзүнүн чөнтөгүнө жараша продукта кылып чыгышып атат. Быйыл 11 айда керектөө баалары 14%га өскөнүн Улуттук статистикалык комитети жарыялады. Анын ичинде алкоголдук ичимдиктердин жана тамеки азыктарынын баалары 21,7%га, тамак аш азыктары жана алкоголсуз суусундуктар 14,8%га, азык-түлүк эмес товарларга 11,4%га, калкка кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифтери болсо 8,4%га жогорулаган. Антимонополияга каршы кызматы баалардын жогорулашы дүйнөлүк кризистен болуп жатканын билдирет. Ошондой эле өлкө азык-түлүктөн 80% импорттон көз каранды болгондуктан баанын өсүшү токтобой жатканын түшүндүрүшүүдө. Өкмөт калктын керектөөсүндөгү 16 социалдык азык-түлүктү коргоого алып, кум шекерди сыртка экспорттоого чектөө киргизген. Баалардын туруктуу сакталбашы үчүн социалдык дүкөндөрдү ачуу каралган. Базардагы өкмөт тарабынан белгиленген, тизме бекитилген негизги азык-түлүк товарлары. Ошолорго байкоо жүргүзүп турабыз. Эгерде аракеттеги мыйзамдарга ылайык 1 ай ичинде азык-түлүккө болгон баа 20% өскөн болсо, өкмөткө сунуш берилип, мамлекеттик көзөмөл киргизилет. Ошол убакта чектик баа коюлуп, ошол чектен ашкан баада ашкан сатуучуларга мыйзам чегинен чаралар көрүлөт. Андан кийин биз эми негизинен өзү азык-түлүк товарлары биз 80% импортко көз карандыбыз да, өзүбүз өндүрбөйбүз, өзүбүз баягындай камсыз кыла албайбыз калкыбыздычы. Ошого бул баягы дүйнөлүк тенденция да, дүйнө жүзүндө болгон баага биз дагы түздөн-түз таасирин берет. Кыргызстандын экономикасындагы баалардын өсүшү дүйнө жүзүндөгү көтөрүлүп жаткан бааларга түздөн-түз байланышы бар. Өлкөдө инфляция дагы август айында эле 12%га көтөрүлгөн болчу. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүү жана улуттук адабият күнүнө карата Алтын калем аттуу республикалык сынак жарыяланып, анын жыйынтыгы 12 декабрда Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында аныкталды. Маданий иш-чара 12 декабрда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жарык дүйнөгө келип, Алыкул Осмоновдун каза болгондугуна байланыштуу театрдын актерлору залкар акын жазуучулардын ырларын көркөм окуу, чыгармаларындагы монологдорду айтуу менен башталды. Күтүлбөгөн жерде тагдыр маселе бар. Сен мага дос, жолдош, өзүңдө болсо сенин балдарыңа, алдыңа койгон кыял максаттарыңа жумшайын дедим. Алтын калем аттуу республикалык сынак поэзия, проза, драматургия боюнча 3 жанрда өтүп, баш аягы драма жанры боюнча 8 автор, поэзия жанры боюнча 29 автор, проза жанрында 19 автор атсалышкан. Калыстар тобуна цифра менен берилет, фамилиясы, аты таптакыр жашырым болот да, жашырым болот. Анан ошонун негизинде бир 5-6 тиги калыстар тобу карап чыгып, анан өздөрүнүн бааларын беришет. Чыгарманы баалап. Анан аягында сумма чыгат.
Анан ошол сумманын деле негизинде жогорку балл алганы ошол жеңүүчү болуп эсептелинет. Статьяткасы ар бир жеңүүчүгө 100 000 сомдон акча. Белгилей кетүүчү жагдай 12 декабрда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов жарык дүйнөгө келсе, залкар акын Алкул Осмонов каза болгон. Жогорку кеңештин токтому менен 12 декабрь улуттук адабият күнү деп белгиленген. Улуттук жазуучулар союзу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен биргеликте 2021 жылы Алтын калем сыйлыгын уюштурушкан. Пландалып калган Алтын калем деген конкурстун жыйынтыгы чыгарылат бүгүн. Мына ошол Алтын калем сыйлыгын уюштурууну Улуттук жазуучулар союзу уюштурган, негизги каржылоону ушул Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлиги колдоп келатабыз. Мындан ары деле Кудай буйруса ошол өзүбүздүн чыгармачыл инсандарды колдоп, барктап, кадырлап алышыбыз керек деген ниеттебиз. Ошентип толкундануучу убакыт келип, эң мыкты прозаны жазуучу Абдыкерим Муратов алса, эң мыкты драматургияны драматург Алтынай Темирова жеңип алса, ал эми эң мыкты поэзиянын ээси акын Нарсулуу Гургубаевага тапшырылды. Жеңүүчүлөрдүн ар бирине 100 000 сомдон акчалай байгелер берилди. 100 000 сом акчалай берилди. Прозадан негизинен 4 аңгемем катышкан. Ошол аңгемелердин бирөөсү Кептеркана деп аталат. Кептеркана деген бул кептер баккан адамдын тагдыры мындай философиялык өңүттөн каралат да, бу дүйнө кептерканадыр дегендейчи. Мына ушундай өңүттөн каралат. Бир анан кыя жолдор деген дагы аңгеме, анан дагы бир 2 аңгеме, 4 аңгеме менен катыштым. Анан ошол аңгемелерде негизинен бул кыргыздардын байоо турмушун, мындай байоо жөнөкөй адамдардын турмушун, мындай арабызда эле жүргөн, билинбей жүргөн адамдардын тагдырларын чагылдырууга аракет кылдым да. Соңунда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун урматына Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында кылым карытары бергөн спектакли менен жыйынтыкталды. Байлыкка мол атар экен, жүрөккө барлыгынан жакын экен.